Өлкө базарларында кампада сакталган картошкалар сатыкка чыга баштады. Тилекке каршы жазга чейин сактап, кымбат сатам деген дыйкандардын тилеги орундалган жок. Картошканын баасы мурдагыдай эле дүң баада 7-8 сом, чекени баада 13-14 сомдон болуп жатат. Картошканы чоңайдан алып келип атабыз. Картошка быйыл өзүн-өзү актабай жатат. Арзан 7 сом, 8 сом. Эч дыйкандар быйыл болбой жатат, күйүп атат да. Шолоуна турабыз, алган эч ким жок картошка ушул бойдон турат. Эккенде эми бир гектарга кетет, урук-буругу менен 100 миң кетет да. Дары каздырганы, айдатканы, чапканы андай-мындай. Өкмөттүн экспорт тууралуу убадасына ишенип, тонналаган түшүмдү кампадан чыгарбай сактап тургандар да көп. Себеби Айыл чарба министрлиги жакында эле картошка Өзбекстанга кайрадан экспорттоло баштаганын билдирген. Чынында эле экспорт жанданган, бирок жергиликтүү базар баасына таасир эткен жок. Дыйканым картошка алып келсе, менен постоянно иштешип жүргөн дыйкан алып келе турган болсо, ошонун товарын пул кылып бериш биздин максат болуп калды. Үстүнө тыйын, мен мынанча тыйын коюп сатам деген максат болбой калды бизде. Демек актабай атат экен. Актабайт. Биздин мисалы үчүн базарга келип мынтип кечке күн өткөргөндүбүздө эле убактыбыз жөн эле бекер текке кетип атат. Ушунун үстүнөн бала чака багат элек, дыйкандан алып алып мурдунку жылдары 50 тыйын, 1 сом, болбосо 30 тыйын, 20 тыйынга иш кылчу элек. Азыр андай жок. Өзбекстандын ишкерлери Кыргызстандын картошкасын Оштогу Достук чек ара бекетинен сатып алып жатышат. Өлкөнүн түштүгүндө өндүрүлгөн картошкага былтыргыдай талап жок. Баасы деле жергиликтүү базар баасынан анчейин айырмаланбайт. Дүң баа 8-9 сом. Өзбекстандан чыга деген булар арзан алышат экен. Көлдүн картошкаларына 8 сомдон, 7 сомдон, 8 сомдон промой алып кирип кетишет экен. Бул жерде булардын анау жергиликтүү тургундар эле bir kap, 2 kaptan alıp satarlar. Şunda kılıp türmeşekte alıp ketip satışat eкен да. Endi 2 som 3 som koşsa gerek. Bizdiki şol, bilbeyim. Ал эми Өзбекстанда картошканын дүң баасы 12-13 сомдон сатылып жатканын айтышат. Буга Кыргызстанда өндүрүлгөн картошкалар начар сорт болгону себеп. Өткөн айда бултур картошка захира болгон. Ар бир фирма 200 тонна, 300 тонна картошка захира болгон. Холодильникке сактаган. Толку картошка захира кирип кетип алган, базарда колмогон картошка. 4 та машина болсо, 4 та машинаны 3 та машинасы анака захира кирип кетти. 1 та машинасını базарга алып келди. Базарда картошка жок болсо, азыр мына 4 машина жок болсо, мо картошканы 10 сом сатады. 4 та машинада картошка болсо 5 сом сатады. Айыл чарба тамак аш жана мелиорация министрлиги Кыргызстандын картошкасы Өзбекстанга пландалгандан аз көлөмдө экспорттолуп жатканын моюндайт. Алдыда картошка Өзбекстан аркылуу Ооганстанга ташыла баштаарын маалымдашты. Бизде Кыргызстанда өндүрүлгөн картошканы Афганистанга реэкспорт кылуу боюнча дагы азыр өзбек тараптан ишкерлер аркылуу ушундай иш аракеттер жүрүп жатат. Анткени жакында ошо өзбек тараптан биякта чыгып маалымат сурашты, ошо Афганистанга чейин экспорттоодо темир жол чыгымдарын эсептеп берсеңиздер деп, биз ушул Кыргыз темир жолу компаниясына кайрылып, алар бүгүнкү күндө ушул Бишкектен Афганистандын Хайратон деген станциясына чейин экспорттоодо кандай чыгымдар кете тургандыгы боюнча маалымат беришти. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев былтыр Өзбекстандын 73 ишканасы Кыргызстандын картошкасын сатып алуу боюнча макулдашканын айткан. Иш жүзүндө Өзбекстанга 1000 тоннадай гана картошка экспорттолгон. Былтыр Кыргызстанда 84 миң аянтка картошка айдалып, 1,5 миллион тонна өндүрүлгөн. Ажибай Пайздин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.